социального страхования. Для регистрации в личном кабинете вам необходимо один раз прийти в ближайшее территориальное подразделение Социального фонда Кыргызской Республики и подать заявление для регистрации в личном кабинете. Или при наличии паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года возможно зарегистрироваться по интернету, не выходя из дома. Тилим ырдагандан тартынба, халкың үчүн ак болоттой жаркылда, сүрөп турган, бүлөп турган дем берип, ала тоодой элиң тура тартыңда. Улуу элден уулдар чыга төрөлүп, эркиндиктин шарданына бөлөнүп, асман көктөй бийиктикке умтулат, аталардын арбагына жөлөнүп. Арбаңыздар уюткулуу кыргыз журтум Чактуш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Мына эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына аз гана убакыттар калды, саналуу күндөр калды десек жаңылышпайбыз. Биз дагы сүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алганга ушул жетине албай турабыз. Анын үстүнө мына биздин студиябыздагы жаркылдап, жаркырап турганына, жаңы студиядан чыгып атканыбызга биз дагы сүйүнүп турабыз. Андыктан бардыгыңыздарга жакшынакай кубаныч, сүйүнүч менен саламатсыздарбы демекчибиз. Ал эми алгач мына биздин ушул студиябызга эгемен элдин уулдары демекчи, эгемен элдин эркиндиктин заманында төрөлгөн жаштар мына өсүп өнүп жаткан убагы, ошол биздин эгемендүүлүк алган 91-жылдан берки төрөлгөн уул кыздарыбыздын бардыгы эркиндиктин заманында төрөлүп эрги вырдап турган чагы. Андыктан биздин студиябызга дагы мына жаш келечекте көптү үмүттөндүргөн жигиттерибиздин бири келип олтурат. Алды менен тааныштыра кетели. Эгемен элдин уулу деген мына Арген Анарбеков келип олтурат. Саламатсызбы Арген? Саламатчылык. Биздин студиябызга кош келипсиң демекчибиз. Мына эгемен эркиндик деп атабыз. Ушул сенин дагы бактың тоодой экен, эгемендик заманда төрөлүп, биздин алгачкы жаңы студиядан чыгып атасың. Андыктан биз дагы төлгө кылып коелу. Кудайым буйруса, ушундай жаркыраган студиялардан аман болсо келечекте көп чыгып, элдин уулу болуп, кыргыз элинин желегин желбиретип, туусун байрагын көтөрүп, бийиктиктерге чыгара бер, тааныта бер деген тилекти айтам. Анда алгач өзүңдү ушул биздин телекөрөрмандарга таанытып, тааныштырып, анткени баягы булакты көрсөң көзүн ач дейт. Андыктан сендей жаш ырчыларды дагы биз ушул тушоосун кезип, биздин ушул Элтер элдик каналда Чактуш көрсөтүүсүндө көптөгөн ырчылар алгаш жаңырларын ушул жерден ырдап, ушул студиядан сендей жаңы жүз, жаңы көздөр ушул жерден элге таанылып, элге чыгып келет. Андыктан ушул жер биздин эң куттуу студиябыз деп айтып келебиз. Бүгүнкү күнү дагы мына жаркыраган жакшынакай студияга келип олтурасың, анда кел өзүңдү тааныштыра кетсең. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыздандыктар, жалпы кыргыз элим, барыңыздарды 31-август келе жаткан эгемендүүлүк майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм барыңыздарды. Өлкөбүз өнүгүп өсө берсин, ар дайым алдыга жыла берели. Сиздерге да чоң рахмат. Бизде элдик таланттарды элдин астына чыгарып, колдоп жатканыңыздар үчүн сиздерге да аябай алкышымды билдирем. Анда эмесе мен өзүм Анарбеков Арген, Жалал Абад областына караштуу Ак Суу районунда 2002 жылы жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда ошол эле айылда Эркин Жетим абартындагы орто мектепте 10 класс аяктап, буйруса жаңы окуу жылында аз эле күндөр калды, буйруса жаңы окуу жылында 11 класска барам буйруса. Кайсыл айылдан дедиң? Кара Суу айылынан. Мына кадимки Кара Суу деген бул жестаңдай акын жеңи жоктун жашаган жери. Таластан чыккан жеңи жок, Таймашарга теңи жок, Аксыдан чыккан жеңи жок, Айтышарга теңи жок деп жеңи жок атабыз ошол Аксыдагы Кара Суу
өрөнүнө келип, ошол жерде жашап жең жоктун рабаты деп айтылып калган жер мына ошондой касиетти арткан адамдардын жашаган жеринде суусун ичип, абасын жутуп чоңоюп, буюрса сен дагы ошондой залкар улуу инсандарга жетет деген ойдобуз. Анда алгач эле биз мына эгемендик деп атпайбызбы? Өзүң дагы баягы Кыргызстандын канча деген жери тоодон турат. Тоолук элбиз деп мына кыйкырып келебиз. Биз дайыма эр жүрөк тоодой элбиз деп келебиз. Ошондуктан анда эгемендикке арналган, тоолук элге арналган кандай чыгармаң бар? Анда эмесе жалпы кыргыздандыктарга арнап, ошол да толук кыргызбы деген жашынага чыгарма бар. Ошону анда аткарып берсем, Жакшы болот. Жайлого боз үй тикпесе, жадырап кымыз ичпесе, ошол да толук кыргызбы. Ардактап кары күтпөсө, кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошол да толук кыргызбы. Балдар билбесе, не бере билбесе кызыры. Кыздары жадырап жылдызду, сүйлөсүп уруксуп гүл жытту, чолпонбай ажар жанбаса. Айтчы ошол толук кыргызбы, кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошол да толук кыргызбы. Балдар билбесе, не бере билбесе кызыры. Кыздары беш көкүлөр бөсө, конокко кой союп бербесе, ошол да толук кыргызбы. Калпагын башка кийбесе, кыркырда жылкы кишенеп, казанда турбаса бышкан эт, ошол да толук кыргызбы. Балдар билбесе, не бере билбесе кызыры. Баракелде барбыз мынакей азыр ушул мектептин окуучусу катары азыркы өзү өнөрпоз таланттуу жигит баягы жүнү тирүү деми күчтүү экен деген ошол мектепте кестенине билинет. Азыркы убакта ошол мектептеги фестиваль, конкурстар, кароо сынактар, олимпиадалар мындайча айтканда областтык, республикалык болуп жүрөт да. Аларга кандай катышып, аралашып жүрөсүңбү? Буюрса, мен негизи эле бул аккордеон кармап калган бирден бир себеби бул мен мектепте сабактардын арасынан мен музыка сабагы шыктандырган да, аккордеонгочу. Музыка сабагынан ырдап жүрүп эле, кийин ошол эле музыка сабагынан берген Сапарбек деген агайым бар, учурдан пайдаланып ал агайыма абдан алкышын билдирип кетем. Анткени мен аккордеон кармап калышымдын себептери болуп, бул биринчиден ата-энем мен баягы нени кааласам ошол нерсем оюма коюп мени чоңойтушту да. Анан кийин агайым мени көрүп калып, музыка сабагынан жакшы ырдап, сага кел аккордеон үйрөтөйүн деп, өзүм аккордеон үйрөтөйүн деп көптөгөн мага чоң жардамдар кылды, көптөгөн нерселерди үйрөттү. Ушул мөөгө жетишиме, ушул чөйрөгө аралашканыма ошо бирден бир ата-энем агайлардын себепчиси десем жаңылышпайм да. Алгач канча жашыңдан үйрөндүң? Мен 8-класс, бир 14 жашымдан баштадым го дейм. Жакшы. Анда ошондон бери мына
катышып ошол айылдын көркү болуп ырдап жүрөсүң. Негизинен аккан арыктан суу агат дейт эми кыргызда жакшы сөз бар. Өзүңдүн ата бабада көптөр айтышып келет, мен ушул тайке жагыман тартам, ошол кишилерде мындай болгон деп келет да, анан кыргызда сөз бар да, эр тайкесин тартат деп. Сенде кандай? Менимче бизден негизи тайкем тарап деле, биз өзүбүздөн деле аябай эле жакшы ырдашат, бүт эле Бардыгы ырдашып эле келет, бирок эл алдына чыгып эч ким деле ырдаган эмес да. Анан кийин менин чоң атам бар, Анарбек деген чоң атам бар. Чоң атам айылда чоң жыйындарда, чоң тойлордо аябай сөзмөр киши да. Чоң тойлордо батасын берет. Менин оюмча ошо атам тараптан болсо керек деп ойлойм да. чоң атаң азыр бар Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жакшы, мынакей ошол көрүп отурса да чоң атаң сыймыктанып аткан болуш керек. Мына ошондой баягы сөзмөр болобу, ырдаган болобу, бардыгы ошол адамдын ар жагындагы өнөр таланты болбосо ал эч качан ошо чыга албайт. Анан мына өзүң жаш турсаң дагы ошол Кырыспай, Асанкалы, Түгөлбай деги эле Залкар биздин ушул аккордеон кармап, аккордеон менен оон чыгарган оончулардын дагы ырларын ырдап жүрөт экенсиң. Алгач ошол ырларды сен өзүң мына үнүңө, ар бир ырчы өзүнүн үнүнө карап ырларды алат да жактырып алат дегендей. Анан сен өзүң кандай кылып кабыл аласың ушул ырларды? Мен көбүнчө элдин талабына да карайм. Кайсыл жерде ырдап жүрсөм, кандай ыр суранса ошондой аткарганга аракет кылам. Бирок өзүм жалгыз олтуруп ырдаганда көбүнчө Асанкалы атабыздын, Ырыспай атабыздын ырларын көп угуп, өзүмө ошол ырлар жаат десем болот. Жакшы, Азамат, азыркы мезгилде баягы сенин курагыңдагы жигиттерди баягы өткөл курак дейт, переходный возраст дейт, баягы үн дагы, үндү да тапташ керек. Бир кезде бир убакта үн жакшы чыгып аткан үн бир кезде жок болуп кетиши мүмкүн, ар кандай да. Анан өзүң дагы атайын ушул Бишкекке аттанып, ушул бир фестиваль конкурс болуп аткан экен, ошол боюнча айтып кетсең, ошого келип, мына биринчи турга өттүм деп атасың. Бул кастингди мен негизи айылда окуйм. Кастингди эжем телевизордон көрүп калыптыр да, рекламадан көрүп калып, иним барып катышып көрбөйсүңбү, барып өзүң күчүң сынап көр дегенден ойлонуп үйдөлөр менен кеңешип бул жака келип калгам. Бул жака келип биринчи турдан өтүп кеттим. Өтүп аябай кубанып. Канча катышты, канча адам экен? Көппү? 70тен ашык адам. 70тен ашык адамдан биринчи турга өтүп атасың. Биринчи турга өтүп буюрса. Азыркы учурда бул борборго ошо экинчи турга даярданып атабыз. Азыр даярдыктар аябай кызуу жүрүүдө. Бул кайсыл жерде өтүп атат? Калыстар кимдер экен? Бул кастинг Маданият каналынан уюштурулган аккордеон сыздагын деген кастинг болуп атат. Буюрса аябай конкурсанттар аябай күчтүү. Эч кандай жашы чектелбейт. Ошо Тандап алгандар кимдер экен? Калыстардан атактуу кишилерден барбы экен? Кишилер азыр биринчи турда калыстардан өттүк. Эми дагы өзгөрүп атат азыр бизде. Өстөрүн программасы тандашып, электен өткөрүп аткан экен. Электен өтүп аткан кезиң экен, анда мына элтердин дагы элегинен өтүп, мына элдин эң биринчи эл тараза эл сынчы дейт. Мына бизден азыр түздөн түз эфир менен канча деген эл сени көрүп олтурат. Бир чети баягы сынап атат, жаш жигит кандай ырдайт экен, келечеги бар бекен деп. Андыктан эми ырдын пир аталган анда Ырыспайдан баштасак кандай дейсиң? Себеби ушул аккордеонго киргизген бул Ырыспай болгон, Макул, анда эмесе Ырыспай атабыздын Кымбатым аттуу чыгармасын аткарып берсем. Жаңыртып Алатонун жылгасын, талатың шап торгойлордун ырдашы. Жаш жадырап мен турамын сын сайын,
жазда неге келбей қойдың қымбатым, жазда неге келбей қойдың қымбатым. Жарқын күндер жасалғалап сыр башын, жай шығарып табиғаттың сымбатын. Жер жап-жашыл менің өңім кер сары, жайда неге келбей қойдың қымбатым, жайда неге келбей қойдың қымбатым. Дарақтағы түркінді сыр башын, сұқтандырдың адамдардың қыласын. Керемет бар сенде қышты жайқылар, келші келші қыш шілде де қымбатым, келші келші қыш шілде де қымбатым. Келші келші сүйер болсын қымбатым. Азамат бара келді. Мына ушундай улуу залкарлардын ырларын азыркы кезде сен мына эгемен элдин уулу катары ошол эле жаш катары суроо бергим келип атат. Мына азыр кээ бир жаштар баягы рэпке да башка ырларга аябай берилет да. Сен азыр жаш туруп мына ушул залкарлардын ырына көңүл буруп ушуларды ырдап атасың. Жаштарга көз карашың кандай? Өзүң теңдүү, маселен өзүң эле классташтарың деле балким башка ырларга көңүл буруп, жаштык оту күч алып турган мезгилде ар кандай да? Азыр мектепте деле окуучулар бар, агайыбыздын башка окуучулар. Билбейм, калгандар билбейм, мен ушу жан дүйнөм баягы Ырысбай атабыздын, Асанкалы аталарыбыздын ырларын тартып турат да. Анан кийин буюрса дагы бул жака келип окумулантып, буюрса элдик ырдоо бөлүмүнө тапшырсам деген жакшы ойлорум бар. Кыргызстанга ошо кичине болсо ыр жакты маданият жака кичине болсо кызмат кылайын деген жакшы ойлорум бар. Ошол искусство университетине тапшырасыңбы буюрса? Ооба, буюрса. Жакшы, мына ар жаштын өзүнүн көз карашы болот дейт да. Мына сен өзүң ушул нерсеге жан дүйнөң тартып, жалаң аккордеон менен мурдагы ырларды сөзгө маани берип, обонго маани берип ырдап атканың бул чындыгында келечектеги Кыргыздын эски ырларын кайра дагы алып чыгат деген биз ойдобуз. Анда кийинки чыгарманы катарынан эле келе берели да. Ырысбайдан кийин анда кайсыл? Анда эмесе Асанкалы атабыздын Кусалык деген чыгармасы. Жакшы болот. Кезигип жылдардын бир жылдарында кайрысыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладың да. Kaydadır alıp kettin caştığımdı, Gerçiğin çaçlarına bayladın da. Terülük
бошап алып, өңімді өмір менден ұзап алып, ұзын түн елесіңді ұмыта албай, ұншықпас болып кеттім қосаланып. Ұзын түн елесіңді ұмыта албай, ұншықпас болып кеттім қосаланып. Қонақтай күндер өтіп қалжыланып, күміс сап қамшы менен қамшыланып, бой таштап теңірмендің парасына, кегіні қалғым келет қайшыланып, бой таштап Азамат баракелде мына ушинтип баягы атактуу залкар адамдардагы бардыгы ушул жөнөкөйдөн баштап акырындап барып анан ошол бийиктикке жеткенде буйруса сен дагы ошондой бийиктикке жетет деген ойдобуз. Деги эле ушул чыгармачылыкка өзүңдүн баягы тууган урук үй бүлө колдоп турат деп атпайсыңбы? Элдин сыймыгы, ошол айылдын биринчи айылдын сыймыгы болот. Ой, биздин уул чыкты деп сүйүнүп, көрүшүп атса сүйүнүп аткан чыгар. Андан кийин райондун, анан дубандын, анан бүтүндөй мамлекет республиканын сыймыгы атагат. Ошондой нерсеге жет деген тилекти айтабыз. Анан бул баягы устат саяпкер, сен бул ырдырдасаң үнүңө туура келет, бул ырдырдасаң тигинен ырдырдасаң мындай болот деп устат айтып турат да. Ошондуктан биринчи устатым ошол агайым деп атпайсыңбы? А киши дагы алгач ырдаган ырларыңды а киши угузуп ушул болобу деп айтып сүйлөшүп кеңешип турасыңарбы? Мен агай менен негизи эле тыгыз байланышта болобуз. Мектепте сабак, мен мектепте окуйм. Агай мугалим болуп иштейт. Негизи эле концерттерде мен агайдан сурап турам да, дайым эле. Ушуну ырдаган тамагай, кеңиз көрүп коюңуз, кайсыл жери тура эмес деп десем, ар дайым мени жок деп көңүл калтырбай, мери мындай болот. Ушуну ырдасаң болот, ушу жакшы экен деп акылдарын айтып турат дайым. Ар бир маселен ошол обончо Асанкали Керимбаев, Ырыспай, Түгөлбай агабыздын сөз ыры эмес, ошолордун өзүнүн дагы мындай басып өткөн жолу, а киши кандай болгон тагдыры, мындай ошолорго дагы көңүл бурасыңбы? Негизи эле алардын кандай болгон бул киши өзү деп мындай ар бир адамдын ошол ыры, жан дүйнөсү кээ бирөө өзүнүн ошол тагдырын жасат да. Кандай болду экен бул кишинин, бул баскан жолу кандай экен деп улуулардан сурап, ар бир адамдын өзүнүн изи жолу тарыхта. Ошону сурап билип туруш керек дегендей. Анан музыка сабагынан деп атасың, башка сабактардан кандайсың? Башка сабактардын мектепте жакшы эле окуйм, буйруса жакшы эле окуп. Башка сабактардан жакшы эле окуйм, мага көбүнчө ошо музыка сабагы жакчу. Анан кийин музыка сабагын чоңойгондон өтпөй калдык азыр. Азыр мага биология, химия деген сабактар жагат. Кыргыз тили, адабияты. Кыргыз тили, адабияты ошо өзүм жактырган сабактарым ошол. Жакшы, мына ошол өзүңдүн дагы баягы классташтарың дагы сыймыктанат болуш керек. Биздин мына досубуз, биздин классташыбыз чыгып атат арген деп. Мына окууга деле бир 2 күн калды. Алар да чыдамсыздык менен күтүп аткан чыгар. Мына ушул мектептин алдында 1-сентябрдын алдында, эгемендүүлүк күндүн алдында биздин ушул классташыбыз чыгып атат деп, балким алар дагы сыймыктанып аткан болуш керек. Анда
эми кезек кайсыл болгон чыга келди? Анда эмесе Түгөлбай Казаков атабыздын күтүү деген чыгармасы Күттүм мен жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кечке күттүм, ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн. Күтүүгө үмүт болуп жаралганмын, күйүттө сыргайланар тагдыр болуп, экөөбүз жаш чагына бөлөнөкпүз, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолдор. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолдор. Заммат баракелде. Мына ошол өзүң дагы ушул борбор шаарыбыз Бишкекке келип, жанагы кастингден өтүп, азыр экинчи айлампага даярданып атасың. Бул өзүң даярданып катышып аткандан кийин билет болушуң керек. Бул негизинен кандай аккордеончуларды алып чыгуу бекен максаты? Бунун максаты ошо элдин арасындагы баягы ар кандай шарттар чыкпай алган негизи көптөгөн таланттар бар, аябай күчтүү таланттар. Ошол нерсени элдин арасына чыгып көрсөтүү максат кудайым эң башкысы. Ал бирок бул жерде окубайт, кийин окубайт деген нерсе жок бул жерде, чектелбейт. Аккордеон тарта аласың, тартып ырдайын десең келе бересиң. Канча жаштан өйдүрдүң? Жашы да чектелбейт. Кандай болсо келе берет. Кандай аккордеон 6 жаштан 60-ка чейин, 7 жаштан 70-ке чейин. Канча айлампа болот экен эми негизинен? Айлампа азыр да өзгөрүүлөр болуп жатат да тынбай эле. Азыр айлампа биз экинчиге даярданып атабыз, буюрса экинчи бир жакынкы күндө болот, буюрса Кудай буюрса. Анан кийин андан ары дагы бизге өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Улам айтып турат экен да. Жакшы, ушул мынакей ар бир чым балапан кезинде бийик тоодо учкан куш болом дейт экен. Ошол эле күчүк кумайык болом дейт экен. Бул нерсенин баардыгы максаты бийиктикке, келечекте ушундай жакшы нерселерге жетсем дейт. Жаштын тилегин берет дейт кыргызда, ошон үчүн жаш эмнени тилесе ошол тилекке жетсин дейбиз. Айрыкча мына ушул музыка тарабында жүргөн адамдын көбү жаман жолго барбайт, бир гана анын жан дүйнөсүндө ыр ойноп турат. Ошондуктан ар бир адам бир эле бардыгы эле ырчы болуп кетиш эмес, ар бир адам өзү музыкага жакын болсо, адабиятка, маданиятка жакын болгон адамдын бардыгы бул мындайча айтканда эң өлкөбүздү дагы маданий жагына бийиктикке жеткирет, көтөрөт деген тилекти айтабыз. Бир эле башка кесиптин ээлери, финанс болобу, экономист болобу, дагы башка кесиптин ээси болобу, ар бир адам ушул маданиятка жакын. Кээ бир жетекчилерди эле көрүп калабыз, аккордеон тартып ырдагандарды эле. Карасаң мындай кызматында жакшы иштеп аткан, жакшы нерселерди алып аткан, айрыкча чыгармачыл адамдарга да көп көңүл бурган адамдар болот да. Ошондуктан сөзсүз эле баягы көр дүйнө, байлык, бийлик деп жутунуп жеп ичкен эмес, ошол эл үчүн кызмат кылган адамдар
чыгат болуш керек деп ойлоймун. Анан сен дагы ушул чыгармачылыгың бийиктиктерге артып, мына жана айтып кетпедик, бу бактылуу кезинде ушундай жаркыраган студияда эгемендүүлүктүн алдында, өзүңдүн дагы окуу күнүнүн алдында мына ушундай чыгып атасың. Ошондуктан ийгиликтер дайыма коштосун дейбиз дагы. Өзүң дагы жана эфирден сырткары айтып кеттиң, мен сөз жазып, обон чыгарып атам депчи. Бул өткөл мезгилде айрыкча баягы жалын от күчөп турганда сөзсүз ырлар чыгат. Бирөөгө шыктанып, бирөөгө таянып, балким бирөө башка обончуну туурап дагы чыгып калат да. Анан эми сенин ошол боюнча дагы айта кетсең. Мен кичинакай кезинен баштап эле мектепте газета, журналдарга конкурстар болот эле. Ошол нерселер баягы класстын атынан жазып калат элем да. Ыр жазып, агайларыма текшертирип, алар үйрөтүп, ошентип улам мен ошол нерсеге кызыгып кеттим да. Анан кийин аккордон үйрөнүп, обон чыгарам деп өзүм шыктанып, аябай шыктандым да. Анан олтуруп алып, обон жазам деп олтуруп алып, бир Атакем деген сөз жазып, ага обон таап, анан эмес ошону аткарып ошол чыгарып көрдүң, кара көрөлү. Жашоодо сен болгун, бул өмүрдүн далай бастың жолдорун. Алыска кетсең сени сагынып кетем. Атакебай, сени эстеп сагына берем. Эх, жараткан колдогун, Атакемдин жолдорун. Жаныбызда дайым бол, Кудай өзүң коргогун. Менет менен бизди багып чоңойттуң, күн-түн иште бизде гана ойлоруң. Атаке, бул меретиң текке кетпес, балдарыңды жакшылыкка үндөп келес. Эх, жараткан колдогун, Атакемдин жолдорун. Жаныбызда дайым бол, Кудай өзүң колдогун. Кудай өзүң коргогун. Азамат баракелде, мына атадан өткөн кудайы жок, ападан өткөн умайы жок дейт кыргызда. Мына ошол атанын уулу катары, эненин уулу катары эл сыймыгы болуп, Кудайым буйруса ошол өзүң ойлогон тилекке жет демекчибиз. Мына сендей болуп бир кезде Эсенбек Мадамбеков деген агайыбыз болгон, обончу композитор. Өзү сен канчадасың азыр? 17. 17-де, а киши да ошол 17-18-inde Балама деген ырга Эсенкул Ибраев эл акыны. Ошо кишинин сөзүнө жазылган Балам бактым, балам базарым деген ырга
обон жаскан экен. Өзү бала болуп туруп, балама деген обонду чыгарган экен. Мына мыкты чыгарма, аны азырга чейин канча деген сахнадан, элдин той арасынан түшпөй ырдалып келет. Ар бир эне, ар бир ата баласына ошондой тилекти айтат эмеспи, ошондуктан ата энең дагы жакшы тилектерди айтып аткан болуш керек. Ошондой нерселерге келечекке жете бер демекчибиз. Мына обон дагы жаман эмес, буйруса ошентип такшалат адам баласы дагы келип искусство университетине окугандан кийин дагы көздөр ачылат дегендей. Ошо бул жана айтылгандай булактын көзүн ач деген нерсе тереңде кандай деген нерсе жатат. Ошондуктан анда дагы ырга кезек берели. Ырдатып калалы. Жаш кезде жалында ырдаш керек. Анда эмесе жалпы энелерге арнап, өзүнүн апама арнап, анда эмесе өзүбүздүн Аксылык акем, Жаныбек Наралиев акем аткарып жүргөн «Энекем менин байлыгым» деген чыгарманы аткарып берсем. Kadırın bilim enenin, kadırlap sıylap kelemin, ak süttü aktaş kıyıngo, uşular sizge belegin, uşular sizge belegin. Enekem benim baylığım, geçmeyi susun kaygının, al param sizge ak joluk, koluma teyse aylığım, koluma teyse aylığım. Sağınıç gülün geçemin, siz üçün barın cenemin, müröktün susun tabalısam, apake sizge belegim, apake sizge belegim. Enekem benim baylığım, geçmeyi susun kaygının, al param sizge ak joluk, koluma teyse aylığım, koluma teyse aylığım. Sağınıç gülün geçemin, siz üçün barın cegemin, müröktün susun tabalısam, apake sizge belegim, apake sizge belegim. Enekem benim baylığım, geçmeyi susun kaygının, al param sizge ak joluk, koluma teyse aylığım, koluma teyse aylığım. Enekem benim baylığım. Barakelde bir кезде окууну бүтүп иштегенде унутпай айлыгың тийсе алып бар ак жолу. Анан бул энелер эң ыйык эне бар, бакыт бар мында, энеде обон салкыңда эң ыйык болгон бейиштер эненин таман алдында дейт. Апалар дайым сөз башы, апалар дайым көч башы, агарган кезде самайы акпаса экен көз жашы деп канча деген энелердин бул заманда
өткөл нечен заманда көз жаш агып энелер кыргыз аялзаты канча деген кыйынчылыктарга чыдап Каникей Курманжан да энелерибиз не деген ушул кыргыздын мамлекеттүүлүгүн сактаган бул кыргыз энелердин орду абдан чоң. Ошондуктан энелер бар болсун, намыстуу аталарыбыз бар болсун. Эң негизгиси кыргыз мамлекети гүлдөп өсүп өнүгүп сендей жаштардын тилегине жетсин дегенди айтабыз. Ар адамдын өзүнүн жакшы ойлогон тилектери болот. Мына ошондуктан биз дагы ошол тилектер менен куттук студияга келип олтурганыңа ыраазычылык билдиребиз. Анан ар бир нерсенин өзүнүн атын айтып жүрүш керек. Бул ырдын дагы автору бул Мирлан Алкулов дегендики. Ошону баса белгилеп айта жүр. Сен акең ырдаган чыгар, бирок ал автору башка. Ошону айта жүрүш керек да. Балким автор угат дегендей, ал дагы ойлонуп, толгонуп чыгарган. Чыгарбаса силер ырдабайт элеңер дегенде. Ошондуктан бул нерсе өтө маанилүү. Анда дагы бир сага ырга кезек берели дагы. Мына айтып атабыз го, жашта ырдатып калалы деп, ырдайм деп келгенде ырдап калыш керек, Кайсыл чыгарманы аткарасың? Анда эмесе Ишен Назаров акем аткарып жүргөн сөзү Баян Ахматовго атанды. Ону Кубаныч Алиев агабыздыгы энекем деген чыгарма. Оңолдуң, мына ушинтип айтыш керек. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар
кийиничелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм оруттой көнүп аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйкөлүп аламда бир да аялзат ажарлуу эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик сулуу эмес эне сенчелик Азамат баракелде, сен дагы мынага энелер жөнүндө ырдабасаң мен дагы ошол эгемендүүлүк күнүндө негизинен жанатан бери айтып кеттик. Бул энелерибиздин дагы орду чоң деп. Мен дагы өзүмдүн апама деген ырым окугум келип кетти, окуп коеюн. Түмен түйшүк тарттың апа жашыңдан, оор күндөр өттү далай башыңдан, жаның тынбай ак эмгектен антап, жан болбодуң башкаларга басынган, өмүр улап эр жетилтип торолткон, өзүңүздөй таба албасмын асыл жан. Балдарым деп тынбай апам жүгүрүп, эс албадың качан болсо тирилик, балапанын коргоп турган тооктой, канаттууга кактырбадың бүгүлүп. Карабаштын камын көрдү балдарың, ысык чайын берише албай биригип. Ырыс күнүм, бактым менен жанапам, сиз үчүн биз азыр дагы балапан, биз деп жүрүп, издеп жүрүп чоңойтуп, ырыскыны тапты сиздин алакан. Карааныңдан кагылайын кагылам, кандай ырды кантип сизге жаратам. Эне ыйык, эне улук билемин, эне десе толкуп ташат жүрөгүм, алып урушуп турмуш жүгүн көтөргөн атасымын, азыр мен да билөдүн. Аман эсен болчуң апа кашымда, ак сүтүңдү актасам деп жүремин деп мына биз дагы ошол апалар, энелер дайым бар болсун деген тилекти айттык. Анан кыска нуска өзүңдүн жыйынтыктап сөз айткы. Анда эмесе мен дагы эле ошо өлкөмдүн өнүгүшүн, Кыргызстанда тынчтык болсун, ар дайым кыргыз эли биримдиктүү, ынтымактуу болуп, Кыргызстан өсө берсин, баарыбыз тынч аман бололу. Баракелде, сен да келечегиң кең болсун, телегең тең болсун демекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар. Я закохана. Мы любим и верим. Инжа нимас калбым аста.